Biz az түз эфирдебиз. Мына чыкты окшойт. Азыр эми кичине күтө туралы, адамдар кирсин. Күн аябай сонун болуп турат, Күч. Share the group. Группаларга бөлүшүп коеюн. Поэзия, проза, акын жаңылыктар, табиат, маданият. Лейлек. Жылан Маматов. Лейлек жана лейлектиктер. Окей. Кайтарчы бизде. Бизди көрүп аткандар бар бекен? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Так. Азыр текшерип коеюн. Биз түз эфирде экенбиз, мынакей. Жакшы. Муну бөлүшөм. Так, азыр акырындап адамдар кошула берет. Адамдар кошулганга чейин, кичине адамдар кошулганга чейин бир азыр 1 секунд. Азыр мен үнүбүз кандай угулат болду экен, ошону текшерип көрөйүн деп атам да. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Жакшы угулуп атат. Анда адамдар кошула берет. Так. Анда адамдар кошула берет. Биз баштай берели. Мен алдымен сизге бир чай куюп берейин. Макул. Көк чайдан. Макул. Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргыз поэзия баракчасынын окурмандары, ошондой эле Акын Абдуллодоровдун Facebooktагы окурмандары, достору. Бүгүн менде Кыргыз поэзия баракчасынын автору Төрөкулдоровдо өзгөчө окуя. Бүгүн мен акын, журналист, өзүмдүн атам, Лейлектин тургуну Абдуллодоровду түз маекке чакырып отурам. Атам азыр ушул күндөрү бирси күнү Лейлекте өтө турган, Лейлектин Борбор калаасы Разаков шаарында өтө турган Өрүкзар поэзия фестивалына даярданып аткан чагы. Дал ушул Өрүкзар поэзия фестивали бул эмне деген фестиваль? Ошол жөнүндө сизден кеңирээк информация алалы деп
ушул эфирди уюштуруп отурам. Өрүкзар фестивалі ушундай ат менен биринчи жолу өтүп атабы? 3 жылдан бері өтіп кетат. 3 жылдан бері. Өрүкзар поэзиясы деп кеңир алкакта алып атабыз. Мурда Лейлек поэзиясы деп та жүрдүк. Анткени быйылкысы 35-чи жыл өтүп аткан фестивалда, э? Ошонун тарыхын кичине айтып бересизби? Абдан жакшы болот. Мен райондук Алга газетасында бөлүм башчы болуп иштеп турган 90-жылдары мага бир идея пайда болду. Биздин Лейлекти биринчи жолу даңгазалаган акыныбыз Курбаналы Сабуров жөнүндө, анын табышмактуу тагдыры жөнүндө ойлонуп, ушул кишинин ажайып сонун ырлары биздин муунду ушунчалык толкундатып турган мезгил эле. Ошондо мен бул киши менен Курбан Сабуров менен, Жолон Мамутов менен, Курманбай Калдыбаев менен, Сабыралы Кулуев менен 16 жашымдан ушул кишилер менен байланышта болгондугумдан, ушул кишинин биздин аймактан, биздин Баткен облусунун аймагынан биринчи жолу СССР жазуучулар союзунун мүчөсү болуп, өзүнүн эң сонун чакан болсо дагы чоң томдорго татыктуу жыйнактарын чыгарган эле. Козу Баглан, Нурбулак, Өрүкзар деген жыйнактарын чыгарып, анан көз өткөндөн кийин акыркы ырлар жыйнагы Жүрөктөгү күн деген ат менен чыкты. Кыргыз адабиятынын бир жагындай капталы бошоп кеткендей, коңултак болуп калгандай болду да ушул киши өткөндө. Анткени бул кишинин поэзиясы биздин ушу элибиздеги ичкилик элинин ийкемдүү, ширин, ушунчалык бир өзгөчө үнү менен, өзгөчө бир касиети менен чыккан акын эле да. Курбан Сабыров. Анан ал кишинин ырлары кишини мындай тартып турат эле. Маселен, ана Лейлек жөнүндө жазган ырынын өзү эле ушу биздин Өрүкзарыбызды ушунчалык бир көтөрүп койгон да. Бийик деңгээлге. Лейлек жергем, Өрүкзарлуу аймагым, өрүгүңдүн ширесине кангаммын. Өмүр бою жаза турган ырыма өрүгүңдүн шириндикти алганмын деп. Бул деген сөз биздин жердин ушунчалык табиятынын өзгөчөлүгүнү башкача бир эмесини көрсөтүп турат да. Мана Лейлек жергем баа жеткис жердеги, асылдардын эң асылы мендеги. Келгенимден артык жол өмүрдө өрүктөрүм бушуп турган кездеги. Лейлек жергем Өрүкзардын мекени, көп сагынып, көп эңсеймин мен сени. Көргөнүмдөн артык жол өмүрдө Өрүкзарың гүлдөп турган кездеги деп. Ушул ар бир биздин жердин табиятынын ар бир мезгилиге өзүнчө бир баа бере билген татынакай бир 3 эле куплет ыры менен биздин жерди ушунчалык бир көтөрүп койгон да даңгазасына. Анан ошондой эле Курбан ака Сабыров бул киши жашоого бир башкача көз караштагы акын эле. Өзүнүн ошол кандосу Жолон Мамутовго теңдеш акын десем да болот да, көп жагынан. Мына быйыл биз бул кишинин Ашырлык деген ырлар жыйнагын Анкарадан түрк тилинде басып чыгарып атат. Түрксой. Мен өтө чоң кубанычтамын. Ушул маселени көтөргөн биздин кыргыз эл жазуучусу Султан Акимович Раевга. Бул ал киши дагы ушул кишинин чыгармачылыгын баалагандык деп билем да. 90-жылы башталган бул эмебиз, мен ошол мезгилде районубуздун 40 жетекчисин чакырып, редакторубуз Сүйүнбай Капаровичтин кабинетини
суранып, ошол жерге топтоп, ошол жетекчилер менен кеңешип, айрымдар айтты бул кишинин өлүмү кичине табышмактуу болгон тиги бу деп. Анан мен айттым, кишинин өлүмү анын чыгармачылыгына көлөкө түшүрбөш керек. Бул кишинин канчалык сонун поэзиясы бар. Ошол поэзиясы бул кишинин өлүмүнө калакат бербеш керек деген ой менен ошондо 40 жетекчинин колдоосу менен райондук партия комитетине, областтык партия комитетине, кыргыз полиграфия басма жана полиграфия комитетине кат жазганбыз. Кат жазып, анан Бишкекке барып, мен ал жерде Гүлсинай Мама деген жазуучу дагы, журналист дагы кызыбыз бар эле, Чалканда иштейт эле, Чалканда. Ошол кызыбызды алып, гүл көтөрүп, тортубузду алып, Курбан аканын Аламединдеги үйүнө барганбыз. 17-үй 1-чи квартира келгенибизде жеңебиз кучак чайып тосуп алып, ошо Курбан аканын кучагында ошонун шакирти болуп жүргөндөрдүн ичинен 1-чи болуп сен биздин эшикти аттадың деп ыйлаган. Ошол күнү биз 14 жазуучу, акын жазуучулар топтолдук. Алардын ичинде Курбан аканын достору, шакирттери, ээлери болушуп, биз түнү менен жакшынакай өзүбүзчө сүйлөшүп, эртеси Сооронбай Жусуев менен Түмөнбай Байзаковго айтып, мен Лейлеке ушул кишилерди чакырдым. Кийин 10 жазуучубуз келишти. 1-чи жолу 10 жазуучубуз келип, Курбан Сауровдун 49 жылдыгын өткөрүп кетишти. Ошондо келген жазуучулардын экөөсү мына Курбан Сауров менен Түмөнбай Байзаков менен Сооронбай Жусуев кыргыз эл баатыры болушту. Калган жазуучуларыбыз эл акындары, эл жазуучулары болушту. Ана алардын катарында Серкул Тургунбаев, Анатай Өмүрканов, Карбалас Бакиров, Эгемберди Эрматов, Менис Абакиров, Меңди Мамазайрова, жеңебиз, ушулардын бардыгы эл акындары болушту. Бул деген нерсе Лейлектин топурагынын касиети деп да билемин. Анткени ал кишилер өздөрүнүн калемдешини, курбалдашыны ушунчалык бир жогору көтөрүп, 1-чи биздин ыр-майрандын киндигин кесип беришкен, ак батасын беришкен инсандар да. Ушулардын эмеси менен ушул ыр-майрамыбыз ууланып келатат. Мына быйыл 35-чи жыл Кыргыз өкмөтү, министрлер кабинети, анын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Байсалов Эдил Жолдубаевич биздин бул демилгени өтө чоң колдоого алды. Быйыл министрлер кабинетинин төрагасынын өздүк фондунан 500 000 жалаң сыйлоого, жана ошол эмени өткөрүүгө, мааракебизди өткөрүүгө, ошондой эле маданият маалымат жаштар саясаты министрлиги 500 000, 1 миллион ошо эмени каражатты бөлүп, биздин ушул мааракени эл аралык деңгээлге көтөрүштү. Бул ишке албетте Түрксой эл аралык уюму, Султан Акимович Раев дагы колдоо көрсөтүп, 21 акын жазуучунун жол кирелерин башкаларын көтөрүп, ошондой эле Анкарадан акыныбыз Курбаналы Сабыровдун ашыгылык ылларын чыгарып, мына алды үжесиген алмелары бизге келип жанат. Бул дагы чоң бизге колдоо болду. Ал эми Жетиген журналы апрель айына биздин ушул Баткен областындагы чыгармачыл инсандарыбыздын чыгармаларын басып чыгарып атат. Эми Абдыламит Жумашев мага ушундай сөз берди. Май айына ушул фестивалдын өтүшүнө кеңири чагылдырып беребиз деген жакшы пикирин айтты. Өзү келе албаса дагы бизге чоң колдоо көрсөткөндүгү үчүн мен ушул аталган адамдарга өзүмдүн чын жүрөгүмдөн алкышымды, ыраазычылыгымды билдирем. Ата, эми сиз алга жылып кеттиңиз. Мен бир канча суроомду өзүңүз эле жооп берип салдыңыз да. Кайрадан тарыхка кайтсак. 90-жылы башталыптыр. Анан
айтасыз өзгөлтөксүз 35 жыл катар менен уюштурулуп келатат. Ушул 35 жыл бул кандай жылдар болду? Оор жылдар болду биз үчүн. Анткени мамлекетте дагы оор жылдар болду. Алгачкы жылдары биз лауреаттарыбызга биз Курман Савратындагы дагы сыйлыгыбыз бар да. Лауреаттарыбызга 200 сомдон дагы сыйлык берген күндөрүбүз болду. Кийин барып төш белги атайын Курман акенин жаркыраган өзү дагы бүтүндөй жан дүйнөсү сыртынан да ичинен дагы сулуу киши эле да бул киши. Бул кишинин сүрөтү чегилген төш белгилерди бере турган болдук. 20 миңге чейин ар бир өзүбүздүн лауреаттарга сыйлык бере турган болдук акырындап. Өзүбүздүн эле район эмес, областыбызды тарттык. Ошондой эле башка областтардын таланттарын тарттык. Бишкектеги акындарыбызды дагы өзүбүздүн эмебизге тарттык. Мына өткөн 2 жыл болду. Эң мыкты акындарыбыздын бири деп жүрөбүз. Өмүрбек Тилебаевди, Назгүл Осмоноваларды өзүбүздүн ушу Курман Савратындагы адабий сыйлыкка сунуштадык. Быйыл болсо Кыргызстандын 7 дубандан акындар ушу биздин фестивалга каймашка түштү. 40 жашка чейинки жаштардын бардыгын ушу биз азыр өзүбүздүн эрел талабыбызга, чыгармачылык эрел талабыбызга салып койдук. 41 автордон эме түшүптүр, чыгармалар. Эми калыстар кайсыларын кандай баалайт, эртең фестивалда көрөбүз. Ошол оор жылдар болду деп атасыз. Кээ бир моменттерди эстей аласызбы? Маселен, 90-жылдар бул чындап эми гана 90-жылдардын башы мамлекет эгемендүүлүк алган, экономикалык алчыктан өтө оор жылдар болду да. Анан эл ыр эмес, мындай өзүнүн эмне менен багууну да билбей калган, балдарына эмне жедирүүнү да билбей калган учурлар эле. Ошол кезде фестивалды эмне сактап турду? Фестивалда мен ойлойм, адамдардын ички жан дүйнөсүндөгү шунчалык бир өзгөчө бир ырга болгон, чыгармачылыкка болгон, жан дүйнөнү бир жаңылануусуна болгон аракет ушул сактап турду деп ойлойм да. Алар сыйлык үчүн келген жок. Алар ырларын окуп, ички жан дүйнөсүндөгү кайгыны, жан дүйнөсүндөгү кубанычты, жан дүйнөсүндөгү бир жаңы бир өзгөрүштөрдү ушундай бир поэзия аркылуу алып чыгууга аракет кылышты. Мен ошого абдан сыймыктанамын да, ушу алыс жерлерден келип биздин ыр майрамга катышып, өздөрүнүн чыгармаларын, 1 жылдык чыгармаларын, отчетторун ушу ар бир жылы берип турушту да. Китептер бизде мисалы үчүн бүгүнкү күндө биз 50ге жакын улуттук жабышкы союзунун мүчөлөрүнү катарга коштук. Мына быйыл эле 6 авторубуз улуттук жабышкы союзунун мүчөлүгүнө өтүп жатышат. Ошолорду кошкондо эми өтүп кеткен жолдошторубуз бар. Ошолор менен кошуп биз 50ге жакын Кыргызстан улуттук жабышкы союзунун мүчөлөрүн өзүбүздүн катарыбызга кошуп алдык да. Буга чейин 7-8 жыл адам элек. Мына көздөр өтүп кетти. Нуман Сайдуллаев, Музафар Үсөн агаларыбыз, эме Сабыралы Абдыкаримов деген жигитибиз, Мажит Жороев деген агабыз. Мына кече жакында Өмүрзак Саттаров өтүп кетти. Сабыз Саттаров деген агабыз. Ушулар бардыгы улуттук жабышкы союзунун мүчөлөрү эле. Мүчөлөрүн өтүшүп, бир канча китептерин чыгарышып, өздөрүнүн аркасына бир мындай чыгармачылык дүйнөсүндөгү өздөрүнүн татынакай табылыгыс, кайталангыс мурастарын калтырып кетишти да. Анан азыр биздин катарыбыз жаңы адамдар менен толукталып атат. Быйыл Сезим санаттары деген китеби чыкты. Биздин бир татынакай кызыбыз Гүлүм Канисаева. Мен китебин окуп, мен ойлойм, бул кызыбыздын келечегиде өтө бир жакшы бир Сагын эжедей, Фатима Абдаловадай, Гүлнур Гургубаевадай
Нұриза Өмірбаевадай, мысалы үшін мен Нарсулу Құрбаеваны айтасыз ба? Нарсулу Құрбаевадай, ошо Айгүл Узаковадай бір шығармашылықтың бір өзінше бір жаңа бір тепкіштеріне шығуға ұмтылған бір әрекеттерді көріп тұрмын да. Шул жақтарынан мен қуанып атамын. Биыл өкіметіміз шығармашыл инсандар өте чоң көңіл бұрып 40 район 40 китеп деген конкурс жариялады. Ушул конкурсқа Кыргыз патенттің эмесине 67 автордун шығармалары түшүптүр. Ошондон мен кубанганым шу Лейлектен мен шу Жиде Бырак деген олар жаңағы биздин Аксу айылыбыздагы белгилүү акыныбыз Тайырбек Ашырбаевдин Балалуу Байшеке деген олар жаңағы шу жеңүүчү болуптур поэзиядан. Өзү ушул 40 райондун ичинен 2 поэзияден Лейлектен болуп калгандагы поэзия жыйнактар Лейлектен болуп калганы, жеңүүчү Лейлектен болуп калгандыгы мени өзгөчө бир кубанычка бөлөп турат. Анткени поэзия бар жерде, мен ойлойм, мээрим бар ошол жерде, жан дүйнөнүн бир башкача bir үміттері, башкача bir мындай жаңылыктары бар дегендей ойдомун да. Анткени биздин жергебизде бүгүн мен айттым, сыймыктанып коюшум керек. Мына Нуман Сайдуллаев деген татынакай жазуучубуз өттү. Бул киши дагы өтө көп чыгармаларды калтырып кетти. Турабай Журоев деген акыныбыз, жазуучубуз, котормочу бүгүн ошо Өзбек адабиятынын өтө чоң көп жазуучуларынын, мына акындарынын Мухаммед Юсупту которду. Жакында кыргыз эмес, Фергана Даванынын турмушуна дагы мынан 2200 жыл мурдагы турмушту чагылдырган Саражадарадын казаты деген романынды өзбек тилинен которду. Көп чыгармаларды которуп атат. Ошондой эле Абдихан Ишан деген бир татынакай акыныбыз бар. Бул киши Өзбекстандын Түрк берметтери деген 100 томдугуна биздин кыргыз жазуучуларынын 12 жазуучубуздун аңгемелерин которуп берди. Аман Саспаев, Түгөлбай Сыдыкбеков, Султан Раев, Абдикерим Муратов, Бешенбай Субалиев өңдүү жазуучуларыбыздын чыгармаларын которуп берди. Ошону менен бирге Нуман Сайдуллаевдин бир повестин Атакул Жакупов менин ыларымды ушул 100 томго киргизгендиги, мен ойлойм, ал кишинин мээнеткечтиги, ушул кыргыз адабиятына жайылтуунун бир жаңы бир өкүлү деп билем да ушул кишини. Анан өзү дагы кыйын, татынакай, бир башкача акын, башкача жазуучу да. Ушул адамдар менен биз толукталып турабыз. Мен азыр кайра сизге кайрылганда кантип кайрылышты ата дейин десем, көптөгөн көрөрмандарыбыз билбеши мүмкүн. Сиз менин атам экениңизди. Ошон үчүн мен дагы бир жолу тааныштырып коеюн. Бул Түз эфирде кыргыз поэзия баракчасы, Абдилатдоровдун баракчасы менен бирге уюштуруп атабыз. Экөөбүз тең Доровбуз, анткени мен Абдилатдоров акын жана журналист Абдилатдоровдун уулу Төрөкулдоровмун. Кыргыз поэзия баракчасынын авторумун. Атам Абдилатдоров, акын, жазуучу, журналист. Бул жерде Лейлектин баш калаасы Разаков шаарында бүрсүгүнү баштала турган Өрүкзар поэзия фестивалынын негиздөөчүсү жана негизги уюштуруучусу. Биз ошол Өрүкзар поэзия фестивалында бүрсүгүнү эмне боло тургандыгы жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Азыр көрүп атам, адамдардын саны көбөйүп атат. Мына Өрбек Тилебаев агай да кошулду. Көрөрмандарга айта кетейин, эгер сиздерге угулбай жатса айтыңыздар. Биз азырынча уга элекпиз, үнүбүз кандай угулуп атканын
суроолоруңуздар болсо бериңиздер, түшүнүксүз нерселер болсо, алдыдагы фестиваль жөнүндө суроолор болсо. Анан ата сиз жана эмен айтып кеттиңиз. Фестивальда ушул Өрүкзар фестивали буга чейин Лейлек поэзия майрамы, ыр майрамы чыгарган адамдар, анан арабыздан кеткен акын жазуучулар жөнүндө айтып бердиңиз. Мына ушул 35 жылдык тарыхында Лейлек поэзия майрамы дейин, ушундай ыр майрамы, кандай кыргызга акындарды берди? Ушулардан бир айта кетсеңиз. Бир Лейлек деп айтып келбейт. Баткен облусуну Чайыңыздагы Баткен облусунан мына мен айтып коюшум керек. Курбаналы Сабыровдон кийинки биздин мыкты акыныбыз, кыргыз эл акыны Эгемберди Матовду айтпай койсок болбойт. Бул кишинин Махабат деген бир сонун мезгилинде жазган чоң бир жыйнагы бар. Ошону менен бирге биздин Мухаммед алейхиссаламды өмүр баянын ыр менен жазган романы бар. Бул эме Эгемберди Матов өзүнүн артынан өтө чоң табылга таштап кетти да. Ошону менен бирге бизде мана мен дагы бир жолу айтамын, Нуман Сайдуллаев, Мусаппар Үсен, Аскарали Ражабалиев агабыз бар. Ушунчалык жакшы көркөм, өзүнчө бир Мырзакапаров өндөнгөн жазуучулардын бүтүндөй жан дүйнөсүгө жакын чыгармалар жазат да. Мен Мырзакапаровду ушунчалык бир милайым биздин тилибизде айтканда. Башкача жазуучу деп ойлойм да жазуучулардын арасында. Ошол биздин элдин руху, биздин элдин жан дүйнөсүндөгү өзгөчөлүктөрдү бере алган жазуучу да. Ошондой жазуучу мен кийинки мезгилде Аскаралы Ражабалиев дейм, Абдынаби Даапеков дейм. Ушундай жакшы жазуучуларыбыз бар. Анан Атакул Жакуп деген лирик акыныбыз бар. Атакул Жакуптун эң бир сонун поэтикалык жыйнактары чыгып атат. Ошонун быйыл Жымжырт дүйнө деген ырлар жыйнагы чыгып, республикалык деңгээлде жакшы сөз, жакшы пикирлер болду да. Мен ал китепти сиздин китепканаңыздан бүгүн көрүп, ойлоп отургам. Ушуну уурдап кетсемби, правда. Урдасам да макул. Анткени Ашатаң өзү да келет. Атакул Жакупов дынырлары өзүнчө бир ондугулары да бар. Анан эми лирика бар да бул кишиде. Лирика болгондо дагы ушунчалык бир назик, башкача. Мен ойлойм, Сагын эженин поэзиясына жакындык бар да. Анан Сагын Акбатбек жандай. Ошондой Сагын эженин чыгармачылыгына, поэзиясына мындай үндөшүп турган бир башкача бир жыруулук, башкача бир өзгөчөлүк. Эми анда ошол кишинин туралы дегенден алыспын. Бирок чыныгы ички жан дүйнөнүн, ички кайрыктар, ички үн, ички мукам, ички муң, ички ырахат, ушунун бардыгы ошо Атакул Жакупта көбүрөөк мага түйүлүп турат да. Анан Айдаралы Жапаров деген маркум акыныбыз ушунчалык бир сонун чыгармаларды артына таштап кетти. Жыгылсам кана кимге жөлөнөмүн деген китеби окурмандардын көбүнүн муң кантты. Акын жаш кетти. 42 жашында өтүп кетти. Мындай талант, мындай өзүбүздүн замандаш ушу эрте кетип калганы мени өтө кейтет да. Анан ушундай бир жакшы акындарыбыз бар. Биз Лейлек деп айтпайм мен, Баткен облусу. Баткендиктер кеңир алкакталганда ушу кайсы жерден дагы болсо бир өзгөчө бир талант чыкканы бул бир биздин кыргыз адабияты үчүн бир башкача бир алга жылуу дейм да, башкача бир алдыга умтулуу эмесин көрсөтөт да. Ошондуктан мен кыргыз адабиятынын жогорулашына, кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө, өсүшүнө, ошондон биздин жаңы сындардын чыгышына мына биз чакырып атабыз. Мына Нурбек
Muhatbekov alıp geldi. Bizge bir 30'da yaşakındарды. 41 akın bizim ememizge düşkön at maydanımızga. Erteң ошолордун жыйынтыгы болуp, ошол акындар келип бизде ыр окуп, биздин өрүк зарыбызды аралап, биздин оробуздан даам сызып, биздин эми өрүккүлүгө жетпей калышты. Сирен гүлдөрүбүз ачылып атат, башка гүлдөрүбүз ачылып атат, алча гүлдөрүбүз, нак гүлдөрүбүз, Ора жеп кетишет. ошолордун көрүп туруп гүлдөрүбүз көрүп, өрүктүн коросунан даам сызып кетсе деген тилекте турам да. Ата, эми Регионго эмеге бөлгүм көбөйт таланттарды. Таланттар кайсы жерде болсо көп талант болсун да. Таланттар өссүн. Ошол таланттардан биздин жан дүйнөбүзгө бир башкача аруу сезимдер, адеп ахлактык, ыйман, бир адамзаттык асыл касиеттер болсун деген тилегим бар да. менде бир суроо бар да, анан биздин окурмандарда дагы болуш керек. Эмне үчүн бул фестиваль Лейлекте өтөт? Лейлек деген эми Борбордон эң алыс район. Эми ал дегеним эң алыс районда болбош керек дегенди билдирбейт албетте. Бирок эмне үчүн Лейлекте болуп калды да бул фестиваль? Эми бул фестивалдын киндиги Лейлекте кесилди да. Лейлекте кесилди. Бул фестивалдын экинчи жылы акын Курбаналы Сабыровго керез аттуулар жыйнагы үчүн Алыкулос Мунов сыйлыгы каралды. Ошондо дагы бүтүндөй кыргыздын белгилүү акындары келишип, ошо биздин тоюбузду, районубуз бир чоң той кылып берди. Ошо тоюбузду эметип кетишти. Киндиги кесилген жердеги поэзия өссүн дейм да, бийиктесин дейм. Мен тилегим ушундай. Улуу кишилер, мына Сокем Сооронбай Жусуев, Төмөкем Төмөнбай Байзаков, менин бүгүнкү устаттарым Анатай Өмүрканов, мана ошол мезгилдеги келген устатым Сүйөркул Тургунбаев, Мирис Абакировтар, Орозбай Көчкөновтар канча тилек, канча сөз айткан болсо ошонун бардыгы турмушка ашсын деп ниет кылам да. Эми биз Лейлекте тургандыгы үчүн şu Leylik'e tartkımız kelет. Antkeni bizim yer, kasiyetli yer. Antkeni İskak Razakov uşul yerden ösüp, uşul yerden kindik kanı tağım, uşul yerden kulunu. Bahtiyar Şamatov'un şaması Abdurrahim Şama degen belgili şamakınımız var. Uşunday bulu kişiler ösüp ötkön da bul yerden. Бұл жерден Ақбота би деген өткен, Ходжентті башқарған. Бұл жердің қасиеті рух. Ошондуктан жерде барды жерде қасиет бар. Бирок менин жерим, мен Лейлегим бир өзгөчө деп эсептейм да. Ошондой эмес, себеби козу баланыбыз бар. Ак суу дарыясы кыздын эки кошорум чачындай болуп төгүлүп агылып турат. Менин алтын бешик тоом бар. Бул тоолор касиет чоң деп эсептейм да. Анан кыргыз жеринин бардыгы эле ошондой. Бирок менин жерим мен үчүн өзгөчө деп эсептейм. Рахмат. Эми окурмандардан суроолорго же комментарийлерге келели. Мен кээ-бирлерин окуп берейин. Өмүрбек Тилебаев агай жазып атат. Абдрат аке, жыл сайын Курбаналы Сабыров атындагы Өрүкзар поэзия фестивалын өткөрүп, бүтүндөй Лейлек, Баткен элин, айрыкча жаш муундарды поэзияны, адабиятты сүйүүгө үндөдү. Ага мен өзүм да күбө болдум дейт. Ал киши биздин лауреат да. Биздин Мен сен жана сурадым, кандай адамдарды чыгарды. Өмүрбек туура айтат. Бул дагы мен ойлоймун, келечек муун үчүн бүгүн дагы мага областыбыздын президенттин Баткендеги өкүлчүлүгүнүн укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныбек Маматович келип менден сурап калды да. Бул поэзиянын элге эмне эмеси бар деди да. Анан мен айттым, бул биздин дүйнөбүздү, жан дүйнөбүздү бир жаңылата турган, жан дүйнөбүзгө бир аруулук тартуулай турган бир чоң
iş-çara dedim de. Мхм. Munda iş-çara men oyloymун. Janagı erejesiz uruştan, je bir ulak tartıp çavuştan biğirek dursa kerek dep oyloyum. Bu bardak başka emellerden üstün dursa kerek de oyloyum. Antkeni biz bu jerde biriyle ırokuş emez. Bu jerde mukam onçalar çakırıp atабыз. Mana Salama Sadıkova kelip atat. Бауыржан Тургунбаев келип атат. Дагы бир башка оюнчуларыбыз келишип күтүлүп атат. Бул деген нерсе бизди музага, назымга, насырга чакырык да. Ушул бул нерселер биздин бардыгыбызга, адамзаттын ички жан дүйнөсүнө бир жазап келе турган, мына ушундай жаздай жадырап турган, маанайып келе турган иш-чара деп эсептейм. Комментарийлерден улантсам, Айзат Кудайберди деген өтатынакай жаш акын кызыбыз жазып атат. Абилат агайды жакындан көрбөсөм да өтө мыкты акын эле эмес. Адам экенин көп угуп калам, сыйлайм агайды дейт. Айзада Жалилова: Абилат агай, иштериңизге ийгилик, өзүңүзгө ден соолук. Төрөкулдай жигитти тарбиялаган мыкты атасыз. Сиз менен сыймыктанабыз дейт. Өмүрбек Тилебаев агай кайрадан жазат: Курбаналы Сабыровдун ырларын жаш карысы жатка окуйт, бул өтө сонун дейт. Чындап эле Сабыровдун ырларынан бир жерде окуп бербейсиз мынау. Ашыгылык алдын ала бир сөз айтып коеюн. Акбар Рыскулов Курман ака менен көзү барда экөөсү Душанбеде бүткүл союздук жаш акындардын фестивалына келип экөө катышып, экөө коңш жашаган экен. Акбар Рыскулов ушунчалык жогору баа берди да биздин жаштарга, биздин эмелерге. Тогуз булакта Курман ака окуган мектепте ушундай бир кечебиз болуп калды. Ошондо 1-класстын баласы ушунчалык бир сонун көркөм окуду да. Ошондо айтты: мен айрым бир чоң акындардын эмесине барып калып, 11-класстын балдары 2 строк ыр окуй албай калганын көрдүм эле. Ушул балдарды ушунчалык эмеге, поэзияга тартыпсыңар. Ушул элге рахмат деди. Ушул элге рахмат деди. Ушул балдардан келечекте башкача бир инсандар өсүп чыгат деди. Акын болбогондо дагы бир адамдык касиети, өзгөчө бир адамдар тарбиядан өсүп чыгат деди да. Анан эме сен айтып калдың, мен Курман аканын бир ырын окуп берейин. Андан мурда мен поэзия жөнүндөгү бир ырын окуп коеюн. Поэзия мен сенде мергенчидей, ыр издеп ууда жүрөм куралданып, күндөр көп маанайым пас көңүл чөккөн, күндөр аз толкунданткан кумарганып деп ушундай жазган. Акынга көп күн өтө кыйынчылык алып келет. Татаал акындык жол. Ошол нерсени ошол эмеде ушунчалык сонун берген да. Анан биздин Козбагылан жөнүндөгү жанагы Козбагыландагы Козбагыланда кыздар сулуу болуптур деген. Кереметтер. Ошону мен бир бетин окуп коеюн. Козбагыланда жайкап таптын табында, кыздар көрдүм киринишкен айылда. Кыздар көрдүм ак сымбаттуу бойлору, окшош жаңы толгон кайынга деп. Эсенинче кылып жазганда ушундай бир өзгөчөлүктөрү бар эле Курман аканын. Анан түшүмдө деген энеси жөнүндөгү жазган ырыны окуп коеюн. Мен аралап тууган жердин чарбагын, көнүм эрип, балкуу басып денемди, келе жатып, карап айлаймагын токтой калдым, кырдан көрүп энемди. Жолду карап, турду көккө ойлонуп, калган өңдү ошо кырда ай конуп, калыгып жай кырдан жылып түштү да, энем үйгө кирип кетти ай болуп. Жолду көрбөй карек толгон көз жаштан, жеттим дагы уяллана токтолуп, энекабай мен келдим деп үн салсам, энем үйдөн чыга калды күн болуп. Мына эне жөнүндө кандай сонун жазган. Бул кишинин апасы Назила апабыз дагы ыр жазчу. Назила апа ушунчалык жакшы ырдарды. Назила апа ыр жазчу. Ыр жазчу. Назила апа дагы бар нерсе Курман акага өткөн деп ойлоймун да. Бул кишинин атасы дагы 39 жашында мугалим болуп, учуктан өтүп кеткен.
Kurban-ı Kedag'ın 39 yaşta ötüp ketti. Kayran akın. Kayran akındın şunçalık kalamынан şu bizgi suktantkan, bizgi taң kaldırgan татынакай чыгармалар şu elibizge muras bolup kalgandığı bu biz için bakıt деп эсептейм. Biz için баа жеткис байлык деп эсептейм. Эми кайрадан фестивалга кайтсак. Мына 2 күндөн кийин 16-сында буюрса фестиваль башталат. Коноктор келе баштайт. Быйылкы фестивалдын буга чейин 34 жыл катары менен өткөн фестивалдардан өзгөчөлүгү, айырмасы чоң деп атасыз да. Эмнеси менен айырмаланат бул жыл? Быйыл фестивалдын алкагы өтө чоң болуп атат. Мына Түрксой эл аралык уюму Түркиядан өкүл жөнөтүп атат. Казакстандан ийри өкүл жөнөтүп атат. Өзбекстандан ийри өкүл жөнөтүп атат. Тажикстандан келип атат акын жазуучуларыбыз. 5 мамлекет. Мына Якутиядан келип атат. Якут акыны дагы эртең окуйт. Бул деген нерсе ушундай bir el менен эки элдин, bir el менен бир нече элдин bir букет болуп, bir жерде окуп, bir жерде ушундай гүлдөп, bir чай үстүндө отурушу, бири менен бир аракка кылышы, бири менен бири көрүшү, жүздөшүшү, биrini бири түшүнө билүүсү, достошушу, бул деген чыныгы достуктун бир чоң эмеси да, мындай достуктун кеңири алкактагы кучагы деп коеюн, эми ушундай бир жакшы күн келатат. Мунун эми дагы бир жолу айтам, бул үчүн биз Эдил Жолдубаевичка, Байсаловго чоң рахмат айтышыбыз керек. Ушул кишинин абдан каттуу демилгеси менен Түрксойдун баш катчысы Султан Акимович Раевдин ушунчалык аракети менен анан биздин өзүбүздүн дагы райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Осмонбеков Каныбек Бийзаковичтин, областтык жетекчибиз Шаменов Айбектин ушу бардыгынын аракет кылуусу менен Маданият министрлигинин аракети менен Кыргызстан улуттук жазуучулар союзу мына биздин жетекчибиз Еменалиев Каныбек Капашевичтин ошол жазуучуларыбыздын да коюп ушу Лейлекке барам деген аракеттерин жаштардын ушинтип бардыгы аракет кылып ушунчалык самап ушу биздин жерде биздин өрүктөрдү самап биздин өрүктөй ушунчалык өзгөчө элибиздин жерибиздин ушу эмеси тартып турат да, сулуулугу дейм, мээрими деймби, ушундай абасы тартып турат. Насип кылса биздин элге бир жакшы күн, жакшы бир шаң, жакшы бир дем, жакшы бир рахат ушу күндөрдө ушу биздин эмеде ушу жаңырат деп ойлойм да. Ошол жанагы суроону улай. Быйылкы фестивалда эмне болот? Эмнеден турат? Ушул 2 күн болот экен. 16-сы, 17-си, 18-си. 3 күн деп койсок да болот. Себеби 3 күн болот да, 16-сы күнү келишет. Курманбек Сабыровдун биз эмеден тосуп алабыз, аркадан районубузга кире бериш дарбазадан тосуп алабыз меймандарды. Ал жерде келгенден кийин Курманбек Сабыровдун дагы мектепке алып келебиз. Мектепте ал кишилер Курманбек Сабыровдун өзү ошол жерде иштеген, ошол жерде иштеген, ошол кишинин ысмындагы мектепке алып келип, ошол жерде өздүк музейини көрүшөт. Анан ошол мектептин жамаатынын бир жакшынакай даярдаган концерттерин көрүшөт. Ошолор менен кеңири кандай окуп жатат балдар, кандай шартта мектептер азыр ушунчалык сонун эмеден өткөн, капиталдык ремонттон. Ошонун баардыгын көрүшүп, ошол элди ошол коргон айылынан эмес, Лейлек айыл өкмөтүнүн элине бир кубаныч тартуулап кетишет деген ойдомун да. Кеңири алгакта жолугушуу болот эл менен. Андан кийин бизге келишет, бизге келгенден кийин биз
өзүбүздүн тарыхый музейибизди, Искак Разаков атындагы музейибизди, Даңк музейибизди, ошол парктарыбызды көрсөтүп, анан кечки тамактан кийин костер жагып, поэзия кечесин өткөрөбүз. Бул деген жаштардын бир ушу ат салышуусун көрүп, бир көкүрөгүбүз бир нурга толсун деп турабыз да. Анан эртеси күнү эртең менен биз Булак башы айылына барабыз. Булак башы айылындагы чоң өрүк майдан бар. Ошол майдандын бир четине барып, бир жакшынакай жеринде бир 4-5 сааттык дагы ыр майрам болот. Ошол жерге биз ал жактан тажикстандык туугандар келишет. Тажикстандык туугандар менен биригип, келген меймандар менен биригип, баардыгыбыз чогуу чыган дагы бир ыр майрамды өткөрүп, буга Кулунду айыл өкмөтүнүн чыгармачыл инсандары бизге өздөрүнүн чыгармачылык номерлерин тартуулашат. Анын арасында жалаң поэзия болот. Анан ошону менен бирге чыгып келгенибизден кийин биз Курманай Сабыров атындагы атына Чыгыш деген көчөбүздү бердик. Жанагы эки заправканын ортосунда жогору жакта кире бериш, Разаков шаарына кире бериш жерде. Ошол жердеги көчөнүн ачылышы болот. Көчө ачылгандан кийин келип биз бул жерде китеп жарманкебиз болот, кол өнөрчүлүгүбүз болот, сүрөт көргөзмөбүз болот. Ошолорду көрүп, анан бизге Манас театры келип атат. 2 номер аткарып беришет булар. Ошо Манасчыбыз Манас айтат. Анан чыгармачыл кыздарыбыз өздөрүнүн хорлорун даярдаган. Бул кайда болот? Маданият үйүнүн алдында. Анан ичкери кирип кол өнөрчүлүгүн көрсөтөбүз, өзүбүздөгү чыгармачыл инсандардын. Ошону менен бирге биз ошол жерде өзүбүздүн жанагы район боюнча жаштарыбыздын көркөм окуш эмесин конкурсун жарыялаганбыз. Мен да катышсам болобу? Ага өзү мектеп окуучулары. Мектеп окуучулары. Ошо бир номер түрк тилинде, бир номер казак тилинде, бир номер өзбек тилинде. Анан быйыл 3 инсандын Түрксой жылдыктарын өткөрүп атат. Алыкул Осмоновдун бир ырына, Жолон Мамутовдун бир ырына, Курман Сабыровдун бир ырына дагы көркөм окушат. Ошентип бир 6 талантты эмеге салабыз, ортого салабыз. Алардын ошо чыгармаларга кеңири ошо бир-бирден окушат, көркөм окушат. Анан ошол жылдан берки биздин ыр майрамыбыздын кичине ролигин көрсөтөбүз. Тарыхын көрсөтөбүз. Анан Курманай Сабыров жөнүндө кичинекей биздин Баткен облустук театрыбыз бар. Аппажаняков атындагы. Алар бизге ошо бир 15 мүнөттүк Курманай Сабыров жөнүндө бир кичинекей көрүнүш жасап берет. Сахналык көрүнүш жасап берет. Анан келген жетекчилерге сөз беребиз. Ал жерден биздин баягы конкурстан жеңүүчү болгон 5 акыныбыз ырларын окушат. Ошону менен жыйынтыктагандан кийин дагы ужинибиз болот. Ужинден кийин дагы костер жагабыз. Ошо отто айланып анан жаштар ырдашат, бийлешет. Ошол жерден биз бүт бардык жыйынтыктарыбызды чыгарабыз. Быйыл эми чынында өзгөчө болот экен. Алдыдагы фестиваль. Мен мына 35-чи жолу өткөрүп атасыз го. Мен өзүм 43-тамын. Эс тарткандан бери эле сиз ушул фестивалдын артынан чуркап жүргөнүңүздү билем да. Кичинемден эле ошол Маданият үйүндө фестивалды көрүп, акындар ырларын окуп, сиз сыйлыктарды тапшырып ушинтип жүргөнүңүз эсимде. Анан акыркы суроом ушул болсун. Сизге эмне берет ушул фестиваль? Эмне үчүн сиз ошону 35 жылдан бери токтобой уюштуруп келатасыз? Мага эң башкысы жан дүйнөмө рахат берет.
Анткени мен көптөгөн калемдештерим менен жолугам ушул күнү. Алардын жаңы чыгармаларын угам, өзүмдүн жаңы чыгармаларымды окуймун. Бири-бири менен баарлашабыз, жүздөшөбүз, көрүшөбүз. Мунун өзү бир башкача да, башкача. Анан алыскы эмеден Бишкектен да келишет биздин өр майрамга. Мына Фергана облусу, Андижан облусунан акындарыбыз келип турду. Хожент болсо түрүлүп келчү. Мына быйыл дагы келишет. Биз да сагынып калдык хоженттик досторубузду. Бул чыгармачыл инсандарга бири менен бири жолугушуп туруш, чыгармаларын бири менен бири угуп туруш, чыгармаларын бири менен бири алып окуп туруш. Бул дагы өтө чоң жан дүйнөгө бир башкача таасир этет да. Өтө адамга рахат берет башкача. Анан бул ыр майрамага эле эмес, менин элиме руханий бир дөөлөт алып келет деп ойлойм да. Руханий дөөлөт алып келет. Бул биздин балдарыбыздын арасынан келечекте мыкты Айтбатовдай жазуучу чыгат деген дагы тилегим бар, үмүтүм бар. Алкулдай акын чыгат, Жолондой акын чыгат, Курбаналыдай акын чыгат деген үмүтүм бар. Егембердидей жакшы акын чыгат деген үмүтүм бар. Атакулдай акын чыгат деген үмүтүм бар. Биздин Кыргызстанда Табылды Муканов деген кандай сонун керемет акын өтүп кетти. Ушундай акындар бизден да чыгат деген үмүтүм бар. Асылды таштан издебей, жаштан издейди деген эме бар да. Жашта көп нерсе бар да, жаштардан Кудай кааласа, Алла буйруса, мен ойлойм биздин жаштардан керемет инсандар чыгат деген үмүттөмүн. Рахмат ата. Мен ушуну менен эфирибизди жыйынтыктай берели. Мен дагы бир жолу окурмандарыбызга, билбеген адамдар болсо тааныштыра кетейин. Менин жанымда Абдилат Доров, акын, журналист. Абдилат Алиевич де. Абдилат Али уулу Доров, менин атам. Лейлектеги Өрүкзар поэзия фестивалынын негиздөөчүсү болуп турат. Бүгүн ошол 2 күндөн кийин баштала турган ошол фестивалдын алдынан сиздерге ошол фестивалдын автору, негизги идеянын автору Абдилат Доров менен түз эфирде баарлашып, алдыда эмне күтөт, ошол жөнүндө кичине информация берели деп атамды көндүрүп, ошол жакта отургузуп отурам. Чайын куюп бердим эле, чайыңызды дамылдап коюңуз. Макул. Ошол угармандарга, көрөрмандарга чоң рахмат, суроолоруңуздарга, комментарийлериңиздерге. Бул видеону ошол Абдилат Доровдун Facebook'тагы баракчасынан көрө аласыздар, Кыргыз поэзия баракчасынан көрө аласыздар. Ошондой эле менин өзүмдүн YouTube'дагы Төрөкулдоров деген баракчама, каналыма жазылып алыңыздар. Ал жерде ушул бүгүн аттар атылган акындардын көпчүлүгү акындардын ырларын мен окуумда уксаңыздар болот. Жарнамалай кетейин өзүмдүн YouTube каналымда дагы. Анан 2 күндөн кийин Өрүкзар фестивалы башталганда ошол Абдилат Доровдун баракчасынан, ошондой эле менин YouTube каналымдан түз эфирде көрсөңүздөр болот. Ата, сизге чоң рахмат. Уулум, сага да рахмат. Алдыдагы фестиваль жакшы өтсүн. Макул. Жакшы калыңыздар.